Урматтуу мусулман бир туугандар, ардактуу аталар, кадырлуу агайынилер, Кудайдын сүйүктүү пенделери. Өзгөчө Аллах жолунда илим талап кылып жүргөн талабул илм пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын келечек мураскорлору. Аллах таалам барыңыздардын туткан орозоңуздарды Кудайым кабыл кылган болсун. Аллах таала мына ушул 30 күн бою кандай машакат менен, кандай курбанчылык менен суусаганда, чаңкаганда, нафсыны тыйып, курсак ачканда Аллах сен үчүн кармаймын деп өзүбүздүн нафсыбызды тыйып, нафсыбыз менен күрөшүп, мына ушул кыйынчылык менен жетип аткан орозоңуздарды Кудай таалам кабыл кылып, эселеп чексиз соопторду берген болсун. Өзгөчө мына акыркы аввалху рахматун ва аусатуху магфира ва ахируху иткун минан нейран. Эң алгачкы 10 күнү бул Аллах тааланын рахматы жааган күндөр. Албетте бул күндөрдү өткөрдүк биз. Аллах тааланын рахматы жай 10 күндө. Андан кийин аусатуху магфира, ортоңку 10 күн бул күнөөлөр кечириле турган күндөр. Муну дагы башыбыздан өткөрдүк, алхамдулилlah. Аллах таалам мына ушул 10 күндө Аллах таалам өзүнүн рахмат назары менен карап, рахматын жаадырган болсун. Мына ошол 10 күндүн ичинде Кудай таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Мына бүгүн ошентип отуруп, акыркы иткун минан нейран, акыркы дозоктон куткаруу күнүндө турабыз. Аллах таалам жерлердин арасынан албетте эң ыйык жерди тандаган. Ал албетте кайсы жер? Маккатул Мукаррама. Инна аввала байтин вуди'a лин-нас лаллази би Бакката мубарака ва худан лил-аламин. Эң алгач жер бетинде курулган үй бул кайсы деп атат? Макка. Аллах таалам Кур'анда Бакка деп атат, талабал илим экен ко. Бакка. Эмне үчүн Макка деби? Аллах таалам Бакка деди. Ан-нас я'туна min kulli fajjin amiq wa yatabakuna fi hadha al-makan. Адамдар дүйнөнүн бурун бурчунан келип, мына ушул жерде Аллахка, Каабага жетип ыйлай бергендиктен, көп ыйлагандыктан, жүрөктөр ушунчалык бошоп кеткендиктен Аллах таалам бул жердин атыны Кур'анда Бакка деди. Демек жер бетиндеги эң ыйык жер деп Аллах таалам кайсы жерди тандаптыр? Макканы тандаптыр. Аллах таалам күндөрдүн эң ыйыгы деп, эң берекелүү күн деп, эң абзел күн деп кайсы күндү тандады? Жума күндү. Эмне үчүн? Жума күндүн ичинде бир учур бар. Эгерде мына ошол учурга кимде ким ошол учурга, ошол саатта, ошол убакытка дуушар келген болсо, Аллах таалам анын сураганын берет. Аллах таалага эмне дуа кылган болсоңуз, Аллах таалам сиздин сураган нерсеңизди берет. Я ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila zikrillah. O iman keltirген пенделерим деп Аллах таалам сиз биздерге кайрылат. Idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a, жума күнү намазга азанчы чакырып, намазга чакырылсаңар, анда баргыла деген жок, барып окугула деген жок. Фас'ау иля зикрилlah. Аллах тааланы зикир кылууга, Аллахны эскерүүгө шашылгыла деп атат. Аллах. Вадарул бай'. Соода ишиңерди, дүнө ишиңерди токтоткула. Дүкөнүңөрдү жапкыла, ишиңерди токтоткула. Намазга шашыла деп атат. Ва иза кудиятис салат фанташиру фил ард заликум хайрун лакум ин кунтум та'ламун. Эгерде ошол жума күнү намазга чакырылган болсоңор, ошол намазга шашып барганыңар, эгер билсеңер, өзүңөр үчүн жакшы деп атат. Эгер билсеңер, өзүңөр үчүн жакшы деп атат. Демек Аллах таалам күндөрдүн арасынан эң ыйык күн деп кайсы күндү тандаптыр? Жума күнү. Машалла.
Allah Taalam aylarning arasından eng qiyiq afzal ay deb qaysi ayni tanladi? Allah Ramazan ayını tanlaptır ha. Niye? Ramazan ayı Kur'an düşürülgen ay. Şahr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı. Ramazan ayı. Bu Ramazan ayında bunun özgöçölügü başka aylardan özgöçölüp turgandığı bu ayda kaysı emne düşürülgen? Keremetli Kur'an düşürülgen ay. Hudal linnas, adamlar üçün hidayet bolgan, adamlar üçün tuğra yol bolgan keremetli Kur'an düşürülgen ay. Subhanallah. Emin uşuların arasından tündörді alıp baraylar. Bardığıyla tün okşoş ha? Bardığıyla tün okşoş da turabı? Bardığıyla жақшы қараңғы. Je жарық tün var mı? Жоқ ha? Bardığı қараңғы. Бирок ошол түндөрдүн арасынан Аллах Таала bir түндү өзгөчөлөп койгон. Ал кайсы түн экен? Кадыр түн. Ал кайсы күнү болот? Өзү негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул күндүн точно бу кайсы күнү болушуну айткысы келген, пайгамбарыбыз билген. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга кадыр күндүн кайсы күнү болушуну айтайын деп чыкканда эки сахаба тартыша кетип бири-бири менен бир маселе боюнча тартыша кетип пайгамбарыбыз ал экөөнү көңүл бура коюп жанагы эсинен чыгып кетет да. Унутуп калат. Бул эмнеге? Пайгамбардай улуу зат. Аны унутуп калуусу бул кимдин калуусу болгон? Аллах субханаху ва тааланын калуусу болгон. Эмнеге? Бул кадыр түндүн сыры мына ушунда турат. Эгерде ар бир нерсе Рамазан айынын акыркы 10 күнү, акыркы күндөрүндө мусулмандар, имандуу момундар бираз иштихат кылсын деп. Аракет кылсын. Жалкоолонуп жата бербесин. Болду. Же 27, же 28, же 29 кадыр түн экен, калган күндөрү уктап жата берейин дебесин. Ар бир күнүндө иштихат кылсын деп, мунун сыры мына ушунда турат. Albatta bu Ramazan ayının bizge farz болуусунун максаты бар. Ар бир нерсенин максаты бар. Сиз менен биздин бул дүйнөгө жаралуу максатыбыз бар, а? Же жөндөн эле жаралып калдыкпы? Төрөлдүк, эрежеге жеттик, медресени бүттүк, а? Андан кийин үйлөндүк, бала чакалуу болдук, неберелүү болдук, үйлөдүк, анан карып туруп кеттик. Öldü. Büttü, sinarı tügödü. Boldu, maksat uşul bu. Ah! Kim aytar? Allah Taala sınap. Maşallah. Allah Taala bizni bu dünyaya emne için yarattır? İbadat için. Ve ma halakul cinne vel insa illa liya'budun. Adamlar menen cinlerdi Allah Taala emne için yarattın dep atat? İbadat için. Өзүнө кулчулук кылыш үчүн. Демек, биздин жаралуу максатыбыз ибадат болсо, ошол ибадаттардын да максаты болот экен да, субханаллах. Ибадаттардын да максаты болот. Намаз окуп атабыз. Намаздын максаты болот. Намаздын максаты эмне? Ким билет? Кана? Талабул илм. Фаридатун аля кулли муслим. Намаздын максаты эмне? Namazda içki yaşamak. Ah? Namazda içki yaşamak. İçki yaşamak, sırtlı yaşamak alıp gelir. Dağın kim aytar? Kimdin oyu var? Katura. Kulçuluk kılуу degendin maksatını biz düşündük. Biz jaralуудан maksat kulçuluk kılуу bul namaz. Orozo, zeket, bular bardыгы эмне болот? İbadat. Ошол ibadattардын максатын сурап атам. Намаздын максаты эмне?
Jannattın açkıçı деп atат. Dağın kimde fikir var? Ayta беріңіздер тақсырлар. Бүгін барлаша тұрған күн. Екі дүниенің бақтылығы. Жаман нәсіліне сатады. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз бұзушылық günah işlerden, жаман işlerden қайтарады deyapti onlar. Dağın kimdir oy var? Allah menen baylanıştırу. As-salat деген namaz бұл байланышу manisi бұл. Baylanış. Allah menen pendesinin ortasında baylanış. Болды. Demek ibadatta maksat urmatlı Müslüman bir tuğanдар. Birle maksat var. Al kaysı? Et-takva. Namazdan maksat emne eken? Takva. Bu dalil var mı? Dalil var. Estağfirullah. Ya eyyuhan nasu ubudu rabbakumulladhi khalaqakum vallazina min qablikum la'allakum kana qarlar. La'allakum tattaqun. Allah. Mana uşul dalil. O adamlardan. Ya yuhannas деп атат Аллах Таала. Бұл жерде Аллах Таала бұл аятта кімге қайырылып атат? Бізге қайырылған жоқ. Жалпы момын мұсылман емес, жалпы адамзатқа. Анын içinde мұсылман емес бардығын кірген. Инс жалпы адамзат. Бардығына қайырылады. Я юханнас иттақу раббакумуллази халақакум валлазина мин qablikum. Құдайдан қорқыңдар деп отыр. Ya yuhannas ubudu rabbakum. Sizlerdi jaratkan Robbingерге sıyıngıla деп отыр. Sizlerdi jaratkan Robbingерге namaz оқығыла деп отыр. Құлшылық қылғыла, ибадат қылғыла. Валлазина мин qablikum жана силерден мурдагы коомдорду да жараткан Robbingерге құлшылық қылғыла деп отыр. Бұл дегені намаз оқығыла деп отыр. Эмне үчүн? La'allakum tattaqun. Takva болушуңар үчүн деп атат Allah. Demek namazın maksatı emne eken? Takvalık. Allah. Эми орозонун максаты эмне? Kim aytат? Орозонун максаты, намаздын максаты таквалык экен. Эми орозонун максаты эмне? Allah. Ne eken? لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Gördüler mi cidden? Her birinde senin maksatı var eken o iman keltirgenler деп атат. Sizlerge Ramazan ayının orozosunu karmao farz kılındı деп атат. Bizge kayırıp атат da bu жерде Allah Taala. Kapırlarga başka din ökülдөрүн эмес. Өзгөчө имандууларга, Алланын барлыгына, бирлигине иман келтирген момундарга кайрылып атат. Бул кайрылуу жалаң бизге. Я юхаллазина аману кутиба алайкумус сиям. Силерге Рамазан айынын орозосу фарз кылынды деп атат. Кама кутиба алаллазина мин qablikum. Силерден мурдагы үммөттөргө Бани Исраил, Хаварiyun, İsa aleyhissalamдын үммөтү, Musa aleyhissalamдын үммөтү, kançalağın paygambarların ümmöttörüge Ramazan ayı da alarga farz kılıngan eken. Alarga da farz kılıngan. Maksat emne eken? La'allakum tattaqun, takva boluşuңар üçүn деп. Demek Ramazanda maksat emne olup atat? Urmatlı cemaat takva. Mana Kudayıma şuur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Men sama Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Men qama Ramazana imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Bu ikinci hadis. 23. hadis tuğumda. Men qama leyletul qadr imanan ve ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Hurmatlı cemaat, murda barız günahımız köp. Benim de günahım köp.
Kullu bani Adam hattaun ve hayrul hatta at-taibun. Adam balası бар хата кетиребиз. Бирок ошо хата кетиргендердин эң жакшысы кимдер? Кимдер? Tövbe кылуучулар деп атат, At-taibu minaz-zambi kaman la zamba. Günөөдөн tövbe кылганынан tövбөсү жок сыяктуу дегендей. Демек, урматтуу жамаат, кулак салыңыздар. Жамаат, ызылдабаңыздар. Жаш балдар, жаш балдар, жаш балдар, сүйлөбөй тургула. Жигиттер, силер келечек муусуңар. Dini halka болуп атканда сөз сурукула. Эгер келечекте чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чыныгы мураскору болом десеңер, анда мына илмил халкаларга келгенде сүйлөбөй унчукпай укула. Бул илимдин адептүүлүгү болот. Пайгамбарыбыз айткан: "Ал-улама варасатул анбия." Алымдар бул пайгамбарлардын мураскорлору деген. Алымдар кимдер? Пайгамбарлардын мураскору. Мына ушул жерде отурган талабул илм. Ушул көлмө медресенин келечекте алымдар, алламалар отурасыңар. Вал улама лам юваррису малан ва дирхаман. Пайгамбарлар келечек мураскорлорго алтын, күмүш, алтын, евро, доллар таштаган эмес. Байып кагыла деп. Эмнени мураса калтырган? Иннама варрасу илман. Келечек алымдарга илимди калтырган мурас кылып. Мен ахазаху факад ахазаху бихаддин вафир. Ким ошол мурасын алгысы келсе, анда өзүнүн үлүшүн толук алсын деген. İlimdi толук алгыла. Демек, урматтуу жамаат, ар бир нерсенин максаты болот. Биздин жаралуу максатыбыз эмне болду? Кулчулук кылуу. Кулчулук кылуудун максаты эмне экен? Таквалык экен. Намаздын максаты эмне экен? Таквалык. Орозонун максаты эмне? Таквалык. Мурдагы үммөттөргө орозо парз кылыныптырбы? Аларга орозо кантип парз кылынган? Укасыздарбы? Мурдагы үммөттөргө орозо кантип парз кылынган? Азыр тамак ашта мен жеп, курма жеп, суу ичип туруп чарчап калганмын, кечке жумуш иштей берип. Уктап калдымбы? Болду, оозум бекилип калды. Эртеменен туруп алып, саарылыкка турабыз го, сукурга. Бирдеме жеп алып, андай жок. 3-тө турасыңбы, 4-тө турасыңбы, 2-де турасыңбы, болду, оозум бекилген. Мурдагы үммөттөргө орозо мана ушундай болуп парз кылынган. Көрдүңүздөрбү? Аллах Таалам бизге кандай мээримдүү. Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүгө Аллахнын мээримин караңыздар. Мурдагы үммөттөр кантип кармаган экен? Уктап калды, болду, ооз жабылып калды. 2 күн бою оозун ачкан эмес кээ бирлери. Эртеден кечке курмазарда иштеп, үйүнө келип, жегенге бирдемең барбы десе, жегенге эчтекеси жок. Азыр кошунамдан сурап келейин деп чуркап, бары бир курма менен сүт көтөрүп келгиче, жанагы сахаба жалил уктап калган. Болду, уктап калды, оозу бекилди да. Мурдагы үммөттөргө парз кылынган орозо менен бүгүнкү күндө сиздерге, биздерге парз кылынган орозонун асман менен жерде айырмасы мына ушунда. Бул да болсо Аллах Тааланын бизге кылган бир айымы. Демек, урматтуу жамаат, келиңиздер биз жалпылай бардыгыбыз бир ооз менен La ilahe illallah деп айтып көреличи. Кана? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Öz negizi Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул хадисти Абу Хурайра риваят кылат.
Bir günü Abu Hurayra bizдің aramızda şunday halkada oturat elek, Peygamberimiz ordudan turdu da bizдің aramızdan çıkıp ketті sırtқа. Biz kütüp oturduk, Peygamber keçigip ketті deydi. Ana men ordumdan turdumdan Peygamber'e ne oldu eкен dep артынан izlep çıktım deydi. Böyle tapmadım. Ana bir жерге барсам, onda bir kurçalgan, dual menen kurçalgan bir bakça turgan eкен deydi. Аны aylanıp eşigini tapmadım deydi. Бирок карасам, ошол дуалдын асты жагынан арык агып кирген экен дейт. Суу кирген экен да арык менен. Ошол жерде түлкү сыяктуу болуп эңкейип, жөрмөлөп арык менен кирдим дейт. Кирсем ичинде Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам отурган экен дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга вахий түшкөн экен. Ошондо Абу Хурайра алдына келгенде, "Я Абу Хурайра" dedi. Çık dağın deyip, kim birinci sağa jolugуп La ilahe illallah degen sözü aytkan bolsa, aga kabar bergen, aga başara suyunçu bergen, sen beyişsin dep aytkan. Anan Abu Hurayra aytat, "Ya Rasulallah, adamlar menin sözüme işenbey kalışı mümkün." Emnege işenbeyt dese, аны işendire turgan bir dalil verin deydi. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бут кийимин, жана калошун чечип туруп, колуна карматат дагы, "Мынау менин калошум" дейт. Бардыгы билет Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам калош экендигин. Ошону алып барып туруп көрсөтөсүн дейт. Кимде ким биринчи жолуккан адам "La ilahe illallah, man qala la ilahe illallah dakhalal janna" деп айтасың. Beyişe kiresin деп айтасың. Abu Hurayra çıgattağın birinci jolukkan insan kim bolat? Umar ibn Hattab bolat. Aytat emne deydi? "Kul la ilahe illallah" deydi. Anan Umar ibn Hattab la ilahe illallah dese, "Halas ente dakhaltal janna" deydi. Sen beyişe kirdin deydi. "Men qala laka hadal kalam" Umar ibn Hattab aytat, "Bunu sana kim aytdı" deydi. Kim aytdı dese, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem deb nemesini көрсөткөндө Umar razıyallahu anh көкүрөгүнө bir koyganda Abu Hurayra жерге отуруп калат. Анан тур деп ордунан деп Расулуллахтын алдына барабыз деп Abu Hurayrаны кармап алып Расулуллахтын алдына алып барат. Алып барганда, "Ya Расулуллах, ушул сөздү сиз айттыңызбы?" "О, мен айттым." Бирок Hazreti Umar айтат, "Ушуну кое турбайсызбы?" дейт. Эмнеге? Adamlar deydi, "La ilahe illallah" деген sözge tayanıp olat deydi. Amaldı taştap koyat deydi. Azır men uşul sözde aytırımdan maksat, Ka'bul Ahbari деген bir alim aytat, "Men qala fi leyletil qadr", kim Kadir gecesinde "La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah" dep 3 jol aytkan bolsa, birinci aytkan söz menen Allah Taala anın günölөрүн keçirdi deydi. Allah. Bana birinci suymuş. Birinci aytkan söz menen Allah Taala günölörүn keçirdi deydi. Ekinci aytkan söz menen Allah Taala anı tozok otundan kutkardı deydi. Ekinci. Üçüncü la ilahe illallah deşi menen Allah Taala anı beyiş vacip kıldı deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğandar. Elbette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ayşe'nin surağına, "Ya Resulallah, eğer de Kadir keçesini taptım deydi. Taptım ben. Emne kılışım gerek?" Degende emne degen? Eğer Kadir keçesini tapkan bolsam, anda uşul duanı ayt degen. Kana aytыңыздарчы duanı. Allahumma inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anni. Allahumma inneke afuvun tuhibbul affa fa'fu anni. O yaratan Allah, sen keçirimdüsün. Keçirimdүүлүктү suyuyorsun. Bizi keçirgin degen dua. Bana uşul duanı çin жүрөктөн ушул күндөрү көбүрөөк айтыңыздар. Көбүрөөк зикир кылыңыздар. Бүгүн зикир кыла турган,
Бүгін Құдайға жалынып жалбара тұрған. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Біз Құранды Қадыр кечесінде түшірдік дейді. Құранды Аллах Тағала қайсы кечеде түшірген екен? Қадыр кечесінде түшірді. Ва ма адрака ма лейлатил қадр. Аллах Тағала пайғамбарға сен Қадыр кечесін білмейсің. Білесің бе? Қадыр кечесін білмейсің. Лейлатул қадр хайрун мин алфи шахр. Қадыр кечесі 1000 айдан да ұлы тұрады дейді. Абзел тұрады. Білесіз бе 1000 айдан? Азыр 84 жыл деп отыр. Аздамын айтты 84 жыл, 83 жыл 4 ай, кейбірлер 84 жыл дейді. Елестетіп көріңіз, 84 жыл тынбай ибадат қылған кишинен дагы абзел тұрады да, бүгін ибадат қылып қойсаңыз. Biraz отырып Аллах менен байланышып қойыңыз эле. Жабраил периште келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Исраил ұрпақтарында бір құл болған, бір пенде болған, Шамун деген, Шамунул Ғази деген. Мана ошол кишинин окуясыны Жабраил периште айтып берет да. Эмне деп? Жабраил периште деп Шамунул Ғази деген өткөн дейт. Капырлар менен жихад кылган, казат кылган. Колунан кылычы түшкөн эмес да. Кылычы кыныга кирген эмес. Ал 1 секунд дагы эс алган эмес. 84 жыл капырлар менен сагылашкан. Ушул кейбир риваяттар бар, даиф болгондо, бирок амал кылуу дурус да. Эмне дейт? Курсага ачып кетсе дейт, мына тишинин мүлктөрүнөн эт өсүп чыгат дейт. Ошону жеп алат дейт да. Суу саса, мына тиштердин арасынан суу чыгат дейт. Бул Аллахтын керемети дейт. Ошону ичип алып эле капырлардын башын ала берет дейт. Кылыч менен бир алганда канчалаган капырлардын башы алынып кетет дейт. Бирок сан санаксыз капырларды өлтүрөт дейт. Мына ошентип отуруп канча 1000 ай, 1000 ай жихад кылат. Аягында капырлар эмне кылат? Кол көтөрөт да. Болду, биз багындык дейт. Биз кол көтөрдүк. Сен сага тең болбойт дейт. Шамун сага тең болбойт. Анан жанагы капырлар аны алдоо жолуна өтөт да. Аны аялы капыр болот, аялына келет дагы, биз сага көп акча беребиз, күйөөңдү азгырып, колу бутуну байлап кой дейт, биз кирип өлтүрөбүз дейт. Мен колумдан келбейт. Ма жип уктап калганда кыласың дейт. Мейли деп анан жанагы Шамундун аялы жипти алып туруп, уктап калганда колу бутуну байлап коет. Алдында отурса ойгонуп кетет да. Ким байлады деп сурайт. Мен байладым. Неге байладым? Текшерип көрөйүнчү. Эмнени текшересиң? Кудайга болгон ишеничиңди. Бисмилла деп туруп колун жипти үзүп салат. Бутундагы жибин да үзүп салат. Аял айтат, мен дейт, Алланын аулиясымын дейт. Мени бул дүйнөдө эч нерсе жеңе албайт дейт. Эртеси жанагы капырлар душмандар ага бир чынжырды берет. Мо ушул чынжыр менен байлап көрчү дейт. Уктап калганда колу бутундагы чынжыр менен байлап коет. Ойгонсо темир чынжыр менен байланып турат да колу буту. Эмне кылат? Бисмилла деп туруп, жанагы темирди дагы үзүп салат. Демек, мени бул дүйнөдө эч нерсеге жеңе албайт дейт. Бир гана мен алсыз жерим мына башымдагы чачтарым дейт. Өзү башында болгону 8 тал эле чачы болот. Анан уктап жатканда аялы ошол чачыны кыркат да. Чачы жерге түшкөндө алсырап калат. Жанагы 8 тал чач менен 4-өө менен колуну, 4-өө менен бутуну байлап коет да. Катуу чия кылып байлап коет. Ойгонуп туруп анан колу бутун чече албай калат. Анан ошол бойдон капырлар келип кармап алып чыгып, жанагы өлтүрүүчү жерге алып барып, бир мынандай сутумга, түркүккө илип коет. Аны тирүүлөй азаптап өлтүрөбүз дейт. Сен канчалаган биздин жакындарыбызды өлтүрдү бул дейт. Тилин, көзүн, кулагын, бутун, бар мүчөлөрүн кесип салат. Кесип өлтүрөбүз дейт. Ошондо Аллах Таала вахий кылат дейт. Шамунга.
men emne kılayın sana deydi. Bunu Allah Teala kayırladı. Ya Rabbi bana güç kuvvet ver ya Rabbi. Güç kuvvet ver deydi. Bu elbette daif hadis. Biroq amal kılış bu bular. Bana bir güç kuvvet ver deydi. Emnege uşul küçüm menen uşul sutundu, uşul türküktü sındırıp, uşul jerde bardığın basıp ölüp kalsın deydi. Şimdi öyle Allah Teala jana Şam'ga güç verir, jana türküktü buzat, bardığı ölet. Allah Teala Şam'undun büt dene müşelerini kaytarı verir. Andaki Şam'un daha 1000 yıl Kudayga tündölörü horoza menen, tündölörü kıyamul leyl, tahajjud menen, kündüz horoza menen ibadat kılıp ötkөрөт. Bunu uqqan sahabalar Peygamberimiz aytып berip oturganda uşunçalık taң kalat. Ya Resulallah, uşunday insana, uşunday kişiye Allah Teala kanday soğuk berdi eken. Bilesiz degende Peygamberimiz bilbeydim deydi. Oşol kezde oşol ayat çıkıyor. İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Ve ma adraka ma leyletil qadr. Leyletil qadr hayrun min alfi şehr. Demek Kadir keçesi bu 1000 aydan da ulu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Elbette kimde kim mana uşul Kadir keçesini iman menen, ihtisap menen ötkөрgөн bolsa, anın murdalı günölөр bardığı keçirildi deydi. Bardığımızın maksatımız emne? Günölör keçirilүү, tozok otundan kutkarуу. Bilesi avvalu rahma. İhsandın bidayatı, ihsandın başlalışı, urmatlı cemaat, ihsandın Allah Teala'dan bolgan ihsandın başlalışı, bu ne? Rahmat. Allah'ın rahmatı. Demek rahmatın neticesi mağfirat. Mağfirat menen rahmatın neticesi etkum minen niran bolupatan. Eğer Allah Teala rahmat, meyrim menen, nazarı menen karagan bolsa, anın neticesi sizin günölörünüz keçirildi deyveriniz. Eğer Allah'ın rahmatı cevap günölör keçirilgen bolsa, onun mömösü könün mömösü. Etkum minen niran, dozoktan kutkarуу, kutuldu deyveriniz. Demek Peygamberimiz jana aytkan hadiste kim Kadir keçesini iman menen, ihtisap menen, iman degen çında işenip, soğubunu Allah beret degen işeniş boluş gerek. Bunu men Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uqqanman. Men Allah'a işenem, Resulullah'a işenem, iman keltirem. Anın aytkan sözlerine Allah Teala'nın bergen vadasında hiç kaçan karşı çıkpayt. İnna Allah la yuhliful mi'ad. Men işenemin. Allah bergen vadasında turar. Dep iman keltirir. İhtisap degençe, ihtisap degen soğubunu Kudaydan ümit kılar. Eğer sen çındap uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vada kılgan nesilerdi bilgin gelse, uşul nesilerge jetkin gelse, anda uşul tündün hurmatı var. Uşul tündün hurmatını öz ornuna koyuşun gerek. Mana uşul ihtisap. İhtisap degen esepteşүү. Esepteşesin. Eğer desen sen Allah menen, seni menen ekөөңүн ортогунда bugün esep kitap bolar. Kadir deb aytып atат. Kadir degen bugün taqdirlar çeşile turgan. Adamdın ajalı, her birimizin rızkımız, özü taqdir bu Lavhul Mahfuzda yazılgan. Lavhul Mahfuzdu bilesizler mi kaysı yerde? Ha? Kim bilir? Ha? Lavhul Mahfuz degenim ne? Kur'an, keremetli Kur'an, keremetli Kur'an. Birinci kayga düşkün? Ha? Lavhul Mahfuzda yazılgan. Cenab-ı yazılıp da Lavhul Mahfuzda sizin taqdiriniz yazılgan. Bu asman bilen yerler jaralırken burada Lavhul Mahfuzda taqdiriniz yazılgan. Sizge kança ömür verilet, sizge kanday rızkı verilet, kança yıl yaşaysın, kimge uylanıyorsun, kança balalı olasın, kança kızlı olasın, bardı kaysi medresede okuysun, kaysi okuyacaydı bütösün, kimge uylanıyorsun, büt barı yazılgan alacak.
Бирок Кадыр кечесинде бүгүн эгер ушул Кадыр кечесини иман менен, ихтисап менен жакшылап өткөргөн болсо, иншаллах, сиздин bir жылда тагдырыңызды Аллах таалам жаңылап коет. Бүгүн ошол Лахвул Махфузда жазылган нерсени Аллах таалам иретине келтирип атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн Кадыр кечеси. Экинчи мааниси, Кадыр дегендин мааниси дыйкун, өтө тарып кеткен. Мына азыр ушул жерде мечит толуп отурасыңар. Тарып кетти де мечит турабы? Эгер жарымынан көбү чыгып кетсе бөскө болуп калабы? Места көп болуп калат да орундук. Азыр көп турабыз, бут койгонго орун жок дегендей. Тарып калган да. Демек, дыйк эмне тыйк? Таназзалул малаика вар рух фиха биизни раббихим мин кулли амр. Демек, бул түндө периштелер түшөт. Аллахтын уруксаты менен. Периштелер ушунчалык көп түшөт экен, Жабраил периште сап башында түшүп, бир да орун калбай калат, ушунчалык тарып кетет. Бул экинчи мааниси. Тагдыр деген эми кадимгидей эле тагдыр, кадыр барк. Башка нерселердин арасында бул түндүн кадыр баркы өзгөчө. Эмнеге? Бул түндө адам баласынын кадыр баркы көтөрүлө турган, күнөөлөр кечириле турган, кылган бир ибадаты 1000 ай 84 жылдан абзел турган күн болгондугу үчүн, түн болгондугу үчүн кадыр баркы өтө бийик болот. Аллах таалам баарыбыздын кылган ибадаттарыбызды кабыл кылган болсун. Аллах таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Аллах таалам келечекте эмки жылы дагы ушул Рамазан айына кадыр түнгө жеткирген болсун. Ушул кадыр түндөрдү Кудай таалам баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, урпактарыбыздын, балдарыбыздын, үй бүлөбүздүн күнөөлөрүн кечирген болсун. Мана ушул азыр бүгүнкү күндө мамлекетибизде жалпы эле мусулман коомчулугунда Палестинада канчалаган мусулмандар сиздердин дуаңыздарга өтө муктаж. Мана бүгүнкү күндө бейтапканаларда канчалаган мусулман бир туугандарыбыз, тууган уруктарыбыздан болгон, жакын коло кошуналардан болгон туугандарыбыз больницада, бейтапканаларда сиздердин дуаңыздарга өтө муктаж. Бүгүн дуалар Кудай таалага көтөрүлө турган күн. Мана келиңиздер дуа кылайлы. Кадыр кечесини жакшы ибадат менен, зикир менен, дуа менен өткөрөйлү иншалла. Мен кама лайлатул кадр иман ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت إليك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جرتنا الله ميرم دور عين بارك الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك وأعداء الدين يا رب العالمين. وجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا رب العالمين. Жараткан Аллах мейримдүү, райымдуу, барекер Аллах. Аллахым мана ушул бүгүн өзүңдүн үйүңдө тизеп бүгүп, алақан жайып, жалынып, жалбарып отурган, ушул жерде отурган бир туугандар, мусулман бир туугандар жүрөктөрүндө кандай сураныштар, кандай тилек максаттар бар. Кудай таалам баарыбыздын ички дүйнөбүздөгү тилек максатыбызды өзүң билүүчү затсың я Рабби. Аллахым биздин тилек максатыбызга жеткиргин я Рабби. Тилегендерибизди бергин я Рабби. Күнөөлөрүбүздү кечиргин я Рабби. Тозок отуңа Кудайым бизди арам кылгын. Аллахым бейишиңе насип кылгын.
өткөн маркумдарды рахматыңа, мейримиңе бөлөгүн я Rabbi. Allah'ım ушул мамлекетибизге тынчтык, аманчылык, кут берекеңди бергин я Rabbi. Koklo koşuna mamleketler menен тынчтыкта, аманчылыкта, бейпилдикте, ынтымак, ырашкер, боорукерчиликте жашоо кечирүүнү Кудай Таалам өзүң насип кылгын. Башчыларыбызга, ажообузга Кудайым чинден соң узун өмүр бергин. Дайыма динге кызмат кылып, мамлекет үчүн кызмат кылып, элине, жерине кызмат кылып бата алсын я Rabbi. Ушу элини, кыргыз элини көтөрсүн я Rabbi. Ушуга себепчи болсун я Rabbi. Аллахым ар кандай бүлгүндөрдөн, ар кандай фитначылардан Кудайым элибизди, жерибизди Кудайым өзүң сактагын я Rabbi. Мына ушул Көнмө медресесинде окуп жаткан талабыл илимдерге Кудай Таалам илим бергин я Rabbi. Allahümme cealhum min ulemâil amilin ya Rabb. Allah'ım uşulardı kelечекте ilimlerine amal kılıuçu alımlardan kılgın ya Rabbi. Dinge hizmet kılıuçu alımlardan kılgın ya Rabbi. Kelечекте çınıgı Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in muraskorlarına kılgın ya Rabbi. Allah'ım bana ушул жерде дуа кылып кол көтөрүп алакан жайып турган ар бир мусулман бир тууганыбызга караштуу өтүп кеткен маркумалардын рахматыңа, мээримиңе алгын я Rabbi. Жаткан жайларын жайлуу, топурактарын торко кылгын я Rabbi. Мына ушул жерде сабак берип аткан устаздарга Аллахым чинден солу узун өмүр, үй бүлөсү менен эки дүйнө бактылуулук бергин я Rabbi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Urmatlı cemaat,